Жаныбек Оңолбаев мырзанын аткаруусунда Ахаттин өмүрү ушундай аттуу чыгарма жаңырды. Негизи башымда кесиптешим баштады эле, өзүңдү сүйсөң өмүрдү да сүйөсүң, айлана чөйрөңдү сүйөсүң деп. Сүйүү негизи өзүңдөн башталыш керек. Бирок Үйүнгөндөн бери сүйүү сагаттап менин кесиптешимдин десең. Сүйүү өзүңдөн башталыш керек дейт. Бирок андай эгоизмге айландырбаш керек экен, баарын бирдей сүйүш керек. Баарын бирдей. Ошондо жүрөктү канчага бөлүш керек? Экиге эле бөлүш керек. Жарымы өзүңдүкү, жарымы элдики дегендей. Баракелде, эң сонун. Аны эмес ушундай жагымдуу мүнөттөрдү сапарыбызды алдыңызга улантабыз. Ардактуу айымдар жана мырзалар, биздин кадыр бартуу телекөрүүчүлөр, бизди күтүп көргөн, бизди сүйүп көргөн жагымдуу көрөрмандарыбыз бар, кесиптеш. Биринчи саатыбыздын алкагында бир өтө өзгөчө, өтө бир кандай десем, мындай бизге коноктор келген эмес, Ооба. Өзгөчө стилдүү, өзгөчө элге жардам берген, айта берсек, мактай берсек сөз көп экен. Супер адам. Супер адам десек болот, ооба. Негизи ушул жогоруда айтып аткан сөздөр ушул адамыбызга тийиштүү десек болот, жүрөгүн экиге бөлүп алган экен, жарымы өзүнүкү, жарымы элдики дегендей. Ким деп турсаңыздар, 2019-2020 жылдын супер келин сынагынын жеңүүчүсү Бекимай Романова жекебиз конокто. Кол чабуулар болсун. Саламатсызбы? Кутман таңыз менен аман эсен келдиңиз. Негизи Рамазан айында ооз бекитип кайра жатып, кайра турган кыйынчылык туудурган жокпу сизди? Башында бир аз болот, андан көнүш болуп калды. Көнүш болуп калды, эң сонун. Келесі эми кыргыз эли менен саламдашып, амандашып алыңыз, андан кийин маегибизди баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Бүгүнкү эфирде сиздер менен амандашып жатканыма өтө кубанычтамын. Ким орозо кармаса Рамазан айында ойлогон оймасактарына, тилектерине жетсин. Барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Баракелде, бирге болсун, барыбызга тең болсун. Негизи билесиз, таңкы кесиптешим айтып калды, мындай эфирлерге биринчи жолу келип атат, өзгөчө адам келип атат депчи. Биздики таңкы тамаша эмеспи? Негизи тамашаны кандай кабыл аласыз? Же өзүңүз тамашалайсызбы? Же ар дайым эле бүгүнкүдөй келгендей олуттуу, мындай серьезный болуп жүрөсүзбү дегендей? Мен сизди келгенде эле аябай баягы олуттуу, серьезный адам экен ойлодум да. Же тескерисинче тамаша окуй адамсызбы? Тамашаны түз эле түшүнгөнгө аракет кылам. Жакшы күлдүрсө жакшы күлөм. Чегинен чыкпаса жакшы эле. Эми азыр бизде кудулдар элди күлдүрөбүз деп туура эместагы анекдотторду айтып жиберип атпайбызбы тамашаларды. Андай болбосо болот. Мисалы күмөндөр акебиздики, чыныгы бир күлдүрө турган, таракан менен эле канча жылдан бери жашоодон алынган эле. Ошондой сыяктуу болуп күлдүрсө, албетте болбосун. Анан кийин эфирдин башында, маектин алдында тааныштырып өттүк. 2019-2020 жылдын супер келин сынагынын жеңүүчүсү деп. Анан кийин ал жакка кандай барып калдыңыз, эмне болуп барып калдыңыз, өзүңүз барып калдыңызбы же атайын сунуш түштүбү дегендей ошол туурасында айтып кетсеңиз. Мен негизи бул конкурска эме Королева Кыргызстана деп жарыяланып калган, ошого катышып, ошол жерден бир жумуштар мененчи кандайдыр бир эме менен кийинчерээк мен мындай бара албай калганмын, катышпай калганмын. Анан кокустан эле бир жерден отуруп калганда, азыр ошол 2018 жылкы кыргыз ханыш айымы бар, Гулира. Дос кызым, супер келин деген конкурс жүрүп аптыр. Сен ошого татыктуусуң, ылайыктуусуң. Бул катышып көрбөйсүңбү? Бир сынап көрдү акыркы сынактардан. Мурда деле мындай сынактарга 2-3 жолу катышканмын. Биринчи катышканым ош берисине катышып 2-нчи орунду алып келгем. Кийинкисинде 1-нчи орунду алдым. Анан бул эми акыркысында гран-принин ээси болупчу. Анан эгерде пандемия болбогондо мен Казакстанга да, Кыргызстанга титулун алып бармакмын. Бул жерде көп мындай коммерциялык эме керек болот экен, же болбосо финансылык каражат керек болот экен Казакстанга. Ал жерде аябай чоң акча коюлган. $35,000 чейин жакшы эме. Ал жакта ошо супер келин деген конкурспу? Мындай болуп калганда аларда деген Кыргызстан, Азия боюнчачы, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Туркменистан болуп, ушундай Казакстан өзү кошулуп, ушулардын ортосунда өткөрөлү деген бир чечимдер болгон ошондойчу. Анан биздики ошондо майда өтмөк.
кийинчерээк спонсорлор кандай болуп калды, пандемия болуп кетти, ошону менен бул нерсе калып калды. Унутта калды. Унутта калып калды. Эң сонун. Анан мынакей супер келин дегенде эле дароо эле ар бир адамга аң сезимине келсеңер, келинге тийиштүү нерселерди кылабы депчи, же кандай нерселерди кылдыңар ал жакта? Таң атпай барып эртеп туруп эч таанышып баштадыңар дегендейчи. Жок, андай деле болгон жок. Ал жерде деген мисалы өзүң кандай, мен өзүм жөнүндө эле кыска түшүндүрүп кетейин. Ал жерде кээ бирөөлөр ырдап өзүнүн өнөрүн көргөзүштү, кээ бирөөлөр тамак жасап көргөзүштү, кээ бирөөлөр манас айтышты, ушундай сыяктуу да. Суроолорго жооп беришиң керек. Ошол суроолорго жооп бересиң. Адаштырып беришет, мисалы, мага бергенде Жамиля Түгөлбай Казаковдун кайсы чыгармасы депчи. Мен деле биринчи мындай бат-баттан жооп берип койчу дегендечи. Ай, бул Чыңгыздыкы эмес беле депчи. Чыңгыз Айтматовдуку деп. Ушундай сыяктуу. Анан баарыбыз басабыз. Ошондой бийлейбиз, өнөрлөрүбүздү көргөздүк. А мен болсо козунун ичине күрүч басып баргам өзүм. Ошол күнү такси менен жолдо жүрүп калдым. Өзүм эртең менен барып, аны маринаттап, анан жасагам. Мен өзүм 6-чы разряддагы ашпозчумун. Сизге жеңилдик болгон экен тескерисинче. Жумушка барып жасап, бирок анын келиши өзүнчө бир эме да, приключение болду да. Өзүнчө бир кызыктуу. Анткени мен аны жасап, ал жасалышы бир аз кыйынчылыкты жаратат да, барып эми жеңгиң келип турат да, мен ошондой да, барып дайындап келдим да, балдар, анан мага таксиден салып жибергиле деп жумуштагычы жардамчыларды. Келип мен катышып телефон чалсам, жаңы келген официант кыз клиентке сатып жибериптир да. Ал байкабайчы, анткени үстүнө жазып коебуз, түшүп калыптыр ал. Бул свободный тамак экен деп туруп, анан бирөөлөр үйүнө коноктосуп аткан экен, бербейт. Анан менин байкуш балдарым машина менен барып, анан клиенттин үйүнө кирип столдун үстүн ачык экен. Экинчиси аны менен бир аз конфликт болуп, бирөөсү унчукпай эле салып көтөрүп келип, бир аз менин тамагым кечип калды, бирок баалашты. Анан мен түшүндүрүп айттым, бизде ошол эмен финалда чыга албай калды, бул тамакты жасап койгонбуз, ушуна кечип калды. Бирок мен аябай бир ушундай бир переживать этипчи, тынчсызданып, мурдум канап токтобойчу. Анткени мен аракет кылып жасадым эле, келбей калды. Нервтенип атып, ошондо. Анан эми чечим чыгып калса эмне болот? Негизи 3-чү орунду алсам болот эле деп. Анткени менин жолдошум айтып калды, ал жерде депутаттын келиндери бар экен, мэрдин келини бар экен, көп эле бизнесмендер экен, финалдык эмеде сени ким эме кылмаган депчи, жөнөкөй адамсың деп. Анан мен айттым, мен 3-тү алышым керек. Хотя бы деп. Мен алышым керек да, эмнеге албашым керек деп. Ошондой бир эмелер болуп калды, бирок рахмат. Ошо спонсорлор же болбосо ошол жердеги жюрилер өздөрү баасын берип, ушундай бир жеңишке жетип калдым. Бирок кыйынчылык аябай болду ошол күнү, мага эмнегедир жаан жаап калды. 15 мүнөттө калганда биз баштала мареке башталып финал болот, ушундай деп дайынданып атканда мен кийип жүргөн туфлим сынып кетип атпайбы. Анан эжекеме чалып, анан таксиге отурганыбыз өзү бир бүгүн силерге тамаша да. Таксиде баратабыз, анан баратсак таксинин деген вампир түшүп калыппайбы? Элестет. Өзүнчө бир окуя менен баштап турду бар тең эле. Анан баал деген башка таксиге салса, шос болуп атыптыр, анан жолун тосуп салыппайбы? Анан гаиге барып атпайбы? Менчи ай, ушундай башталып эле жардам берен, ал өткөзүп атпайбы? Дагы бир таксиге түшүп, анан барып туфлини алып чыктым да. Алып чыгып эми шашып атам эжекемен сурап. Барып анан туфли менен эмесине отурсак, тетигинин эмеси лобойдун терезеси өзүнөн өзү учуп кетипчи. Аны шамалдын урганын айтпай эле калды, тим эле чечиненчи. Келатамыз, үшүп калчылдапчы. Анан ошондой болуп келсем, 4-чү эме номердеги чыгып баратат да. Мен үстүмдөгүн чечип эле ошол жерден эле эмем чечип эле бутумдагы бут кийимимди чечип, анан туфлимди кийип алып, ошо эме элди аралап эле чыгып кеттим да. Ошондой кылганга туура келип калды. Бул сынакта мындай да, дайым эле бул боло бере турган көнүмүш кыргыздарда адат. Музыкам жоголуп кетти. Мен негизи ырдашым керек болчу. Минусовкам таптакыр жоголуп кетти. Анан чечимди бат чыгарышым керек болуп калды. Анан ошондо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар мени колдоп келишкен. Мен аларга көңүл ачсын деп 15 билетти өзүмдүн чөнтөгүмөн эле алып берип эле аларды ошол жерде көңүл ачып отурсун деп чакырганмын. Анан айттым, бирөөңөр кайнене болуп бергилечи. Анан фантомима ойноп койдук. Кайненелер деген Кобик кызынын музыкасын коюп туруп, анан ошол выходтан чыктык да. Анан мен ушунчалык эмгек кылып,
алган эмем да мен өзүмдүнчү ушундай бир жеңил. Муну жетканда импровизация менен башталып, импровизация менен бүткөн экен да, бит даярдык четке калып калган экен Бирок эмне болсо да жеңишке жеттирсиз. Ушунчалык кыйынчылыктарды өткөн негизи эле өзүңүз супер экенсиз. Башка мисалы үчүн башка айым болсо ошол жактан биринчи кыйынчылык башына түшкөндө эле мүмкүн ыйлап ошол жакка отуруп калмак. Ооба. Сиз ошону жеңип өттүңүз, демек өзүңүзгө дагы бир жолу өзүңүзгө калыстатуунан эмес, өзүңүзгө далилдептирсиз, супер экенсиңиз. Рахмат. Баракелдиң. Ошону ойлондуңуз беле? Мен негизи мен өзү бирдемени жасагандачы аябай бир аракет кылам да. Мен мисалы турмушка чыгарда ошол ашпозчунун эмесин үйрөнүп, тамак аштычы, анан психологиясын үйрөнүп, мен бирөөгө келин болуп барсам, мен кандай болуп калам? Ата-энемди уят кылып койбоймунбу деп. Болбосо мен өмүрүмдө орукта эле ооруп көргөн эмесмин да. Барганда чыдап чөптөрдү орупчу. Анан билген киши болуп атам да, кажется, билбейт экен да. Мен чөптөр момт жатып калыптыр да. Анан колдорум аз болуп кетет экен алдагы ооруп мен оргондочу. Аны деле билген эми аракет кылдым да. Билбегеним ошол болуп калды. Анан булактан суу ташыйт элем, айылданчы. Анан сууну ташып келатсам, мындай бир кошунаны карасам, акырса монда кармап чөптү орпан бир жака жаткызыш керек экен да анычы. Анан байкаудан келип кечүүгүмө карап анан аны чогултупчу. Анан калган 35 соток эмени чөптү ошондо мындай кылып туруп анан эме кылганмын да, үйрөнгөнмүн. Ошон канчалык мен өзүмдү үйрөндүм, дайындандым десем, акажысы билбейт экенмин. Анан тандыргандан жапканда кайненем жапчы да апамчы. Анан артынан үйрөнүп алдым. Анан бир күн жок болуп кетти апамчы, жок. Анан конокко кетип, камыр ашып атат. Анан айтты да кошунага айтасың да. Ага айтсам, ал келди эле андан түшүп калды. Анан түшүнүп калдым, мына монтип ашып кеткенде, акажысы түшүп калат экен деп. Анан бир күн апам дагы кетти. Анан нандын баарын ошондо биринчи жолу жаптым. Болгону эки эгимди күйгүзүп алдым да. Казак эми тандыргачы. Тандырга эми көнүш керек да. Ошол эле болду. Анан мен жаңы келин болгондо мындай бирөөнүн үйүнө көнүш өтө адаптация болуш кыйын болот экен да. Мен болсо ажатканага кирип ыйлайт элем да, аябайчы. Аңгайра бери чыгып күз күнү алып алып беттим монтип коюп койгончу. Эмне болду десе, пияз арчыдым деп, жалган эле пиязды арчылы күндө эле пияз арчый бересиң, ооба депчи. Ушундай эме болуп. Бирок мен тамак жасагандан, үй жыйнагандан өтө кыйналган жокмун да. Анткени мен өзүм дайынданган болчумун да. Анан биз урушкан жокпуз. Мен кайненем дүйнөдө жок кайнене болчу да. Раматылык өтүп кетти. Андай кайнене кимге билбейм, сүйүнүш керек келиндерчи. Мен аябай жакшы кайненем бар болчу. Анан ал бакушту мен мисалы иштеп жүрдүм. Мэриде иштеп жүргөндө абетте келсем күтүп отурчу, чай ичпейчи. Ошон үчүн үйгө келчүмүн да. Ошол тамак ичсин деп, анан тамак ичсиз. Бир жолу ооруп калды, сыркоолопчу. Анан больницадан операция келди. Анан аябай иммунитет түшүп калды да, мынтсеңер болбой калат го деп. Кичинекей болуп калды. Анан айттым, мынтсем да тамак жебейт, антсем да жебейт. Бир убакта апа дедим, эме кылыңыз, мен кеттим деп эле жөн эле бир жолуктарга кийимдеримди эме алып салып калдым. Эмне болду дейт. Мен балаңыз менен жашабайм дедим. Эмнеге дейт. Сиз тамак ичпейт экенсиз, болду, мен кетем депчи. Анан бир убакта унчукпай ишенбей атканда, анан чемоданымды салыштырып атканда ишенип калды окшойт. Мына карачы балам, алып келчи деп. Анан баягы жүрөгү айланып атат да, болбой ичип атат. Кичинекей эмеденчи, чыныга куйган тамакты. Анан күндө мага көргөзүшөт да, кетип калбайм. Баласын бактылуу болсун деп атат окшойт. Анан 3 күн кыйналды, тамак ичип 3 күндөн кийин иммунитети көтөрүлүп, баягы организмде өзүнчө эме болду окшойт, өзгөрүүлөр. Анан ошентип жакшы болуп кетти. Сиз тескерче жардам бериптирсиз да, ушуну коркутуп атып. Батыраак сакайып кеттин, Чыны кетип калат белеңиз ошондо. Жок, кетпейт болчумун. Тамак ичиришим керек болчу. Апам деген мен баягы кайненем менен 1 жыл, 2 жыл жашап калгандай мен туура түшүнүп калдым да. Кандай эме орустар айтканда слабый точкаларынчы. Бизден эми прокурор болот кайненең, анан сот болот кайнатаң деп эле. Мамам менен чоң апам мени коркутуп атып, андай деле болгон жок. Кудайга шүгүр, жакшы. Ынтымактуу, жакшы бир үйдө жашадык 13 жыл. Аябай бир эме болгон жок. Билбейм, бирде урушкан жокпуз го. Ооба. Мынакей өзүңүз айтып калдыңыз, кайненемди ошол ооруп атканда, сырколуп жаткан кезде коркутуп атып, тескерисинче айыктырып алды деп атасыз.
андан кийин көрсө ошол кайрымдуулук иш-чараларды өткөзгөнгө ошондо эле баягы баштаган экенсиз, сиз же жардам берип дегендейчи. Анан кийин ошондон башталган экен. Анан мынакей Кудай буйрса кечээ күнү ушул кайрымдуулук иш-чара өткөзүп келатасыз. Мынакей биринчи топтогу майыптарга депчи. Бул иш-чараны канча жылдан бери жүргүзүп келатасыз? Ким түрткү болду бул идеяга дегенде, же өзүңүз эле ошо көрүп эле жардам берсемби деп чечтиңизби дегендей? Мен негизи 3 жыл болду. Мындай айтканда официалдуу 3 жылдан бери жардам берип келатам. Мен мурун эме кылчумун кичинекей балдардан детдомдорго тияктакка жардам берчүмүн. Аябай аянычтуу болду. Анан мен ошол жанакы супер келин алганда 2019-2020 булар мага келип колдоп, мен ушунчалык мындай болуп калды да, ишенбөөчүлүк өлө болуп калды ошондочу. Мен чын айтышым керек, жолдошум да келген жок да. Ал мынтти, эгерде сен албай калсаң анан элдер эме болуп калсачы деп. Баягы өзүнөн өзү алып переживать этип атып барган деле жок да, чын айтыш керек. Анан ага салыштырмалуу кээ бир туугандарым делечи, кантип алмак элең эми сен Кыргызстан боюнча финалда кантип ким берет сага? Азыр баары сатылат. Ушундай деген бир ойлор менен ушундай болуп калды. А булар баары келишти. Мен ойлогом келбейт деп, анан баары келиптир, анан баары букет гүл көтөрүп алыптыр элестетсеңер. Алгандары 3000 эле сом булардын пенсиясы. Анан ошол жерден сүйлөшүп калдык. Анан баарын таксилерден тосуп алып, кайра таксиге салдым да. Салып отуруп эме кылып кетишти. Кийин бир жерге чогултуп чай бердим буларга. Ошондо сүйлөшкөндөн кийин ой келип калды. Анан буларга мен көбүрөөк жардам бердим. Андан кийин булар көбөйүп башташты. Көп экенин деле билчү эмесмин. Анан кийин Гүлзар эже менен таанышып калып, ошондо ал жарыктык коом ачайынбы, ачыңыз деп. Ошондо жарыктык деген коом ачып, ошонун фондунун жетекчи төрайымы Гүлзар эже, анан ага мени кошуп коюшту. Төртөөбүз элебиз да. Анан ошондон кийин мондай кечелерди өткөзүп, мурда мен үйлөрүнө эле алып барып берип элечи, жардам берчүмүн. Анан өздөрү суранып калды, быйыл көбүрөөк болуп калдык, 54 кишиге бердик. Баары эле биринчи топтогулар. Көлдөн келишти, Токмоктон келишти, мындайча айткандачы. Ошолорго жардам берип, көңүлдөрүн көтөрүп, кече тартуулапчы. Мен мурун кайда тартуулашым керек болчу, мен бир аз сырколуп, өзүм онкологияга жатып калдым, ушундай жашоодо болуп турат экен. Кайра жатып чыгып, ошону менен эмнегедир Орус айга келип калды. Кече жума күнкүгө ушундай өткөрүш керек болуп калып, кече жума күнү 15 апрелде ошол иш-чараны өткөзүп алдык. Кудайга шүгүр, рахмат. Баарына рахмат. Мындай айтканда жакшы сөзүн арнагандарга, демөөрчүлөргө баарына рахмат. Өтө ыраазымын. Жакшы кабыл алышты. Кандай болсо дагы 2 сааттык буларга жакшы бир кече тартууладык. Ыраазы болуп кетишти. Дагы да көбөйтөбүз, Кудайым буйрса. Аракет кылып атабыз. Эң сонун. Ошол туурасында чакан сюжет даярдалган болчу, ошону көз чаптырып көрүп келелик. Эгер уруксат берсеңиз, андан соң маегибизди улантабыз. Келиңиздер, жалпы Кыргыз журтчулугу көрүп алсаңыздар. Бирге көрөлү. Кичинекей болсо дагы Аллахтын кичинекей бийлиги болсо дагы сиздерге көптөй көрүп алып коюңуздар. Сиздерге кааларым ден соолукта болуңуздар. Самый главный ушул эмне тилесеңиздер, ушул тилектер орундалсын. Şunday Oğuz açığı jöröngösүн өткөрүп атат. Ушу кызыбызга дагы чоң рахмат. Баарыбыздын орозобуз кабыл болсун. Элибизде тынч, берекет болсун.
ойлогон оюбуз ишке ашсын. Негізі бұларда 90 адам екен, азыр 36 адам келді. 36 адамға киім-кешек, ақшалай, азық-түлік жабы береді. Азыр мына баяттан бери отургандан бери байкап атабыз, ары бери аябай кубанычта, бири-бирин көргөнгө аябай сүйүнүп атышат, биз менен мамиле кылганга сүйүнүп атышат. Ушунчалык Орозонун күнүндө ушундай чоң бир соопчулук кылганыбызга сүйүнүп отурабыз. Эмне дейбиз? Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, аманчылык болсун, дүйнөдө согуш болбосун. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр 2019-2020 жылдын супергелен сынагынын жеңүүчүсү Бегимай Романова эжекебиз ушундай кайрымдуулук иш-чараны тартуулап элдердин маанайын көтөрүп келдик. Эң сонун ушундай сизге окшогон инсандар көп болсун, сизге күч кубат.
муну ар бир адамдын колунан келе бербейт. Сизге терең билдирмекчибиз, ушул жалпы көрөрмандардын атынан демекчи. Бул жакка да SMS билдирүү келгенке четтен жаңыртып эле. Саламатсыздарбы? Нурлан, Эрлан, Котман таң, иш күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Силерге тунук эфир бар болот деп SMS узаткан экен. Бул айымга рахмат. Кайненени сыйлаган келин ааламда көп болсун. Балдарыңдан сый көргүн, азаматсың, кара кулжадан деп 460 сандар менен абоненттен келген экен SMS билдирүү. Саламатсыздарбы? Котман таң, жеңишиңиз кут болсун. Ош шаарында жашап жаткан муслимди 5 жашка жана Али Нурдун 4 жашка толуш менен куттуктайбыз. Өмүрү узун, ден соолугу бекем болсун, биз сыймыктанган балдардан болушсун. Бишкектен эжеси Гүлкайыр деп узаткан экен. Эң сонун. Жакшы. Анан эртең менен келгенде эле сизди дароо эле стилиңизге өзгөчө көз чаптырдык. Анан бул стилди өзүңүз тандайсызбы? Ар дайым ушундай кылып айырмаланып турасызбы дегендей, мына кечээки киш чарада такыр башкача экенсиз, бүгүнкү күндө такыр башкача дегендей. Негизи ошол эме кыргыздын колоритин өзгөчө кылып кийгенге аракет кылам менчи. Негизичи анан бул деген эме эксклюзив дегендейчи. Анан муну деген атайын буйрутма берем. Ошол буйрутмадан ушундай бир уникалдуу мындай өзгөчө бир кийимдерди тиктирип элдерге кыргыздын кийимин эме таратканга аракет кылам. Анан башка улуттун кийимине караганда өзүбүздүн кыргыздын мукра кийимдери аябай денебизге да аябай бир биологиялык пайдалуу билебизби. Анан кышында да жылуу, жайында салкын, ошол себептен ошундай бир стилдерди тандайм. Анан буйрутма берип өзүм тандайм. Эң сонун биринчи жолу көргөндө эле көзүн жоосун алат экен, аябай сонун, өзгөчө болуп. Анан эми айта кетчү нерсе, жогоруда да айтып калдыңыз, ошол супер келин сынагында аябай кызыктуу окуялар менен коштолуп, анан ортосунда баягы ырдайын десе мурунда жок болуп кетти деп калдыңыз. Анан кийин укалык сиз жакшы ырдайт экенсиз депчи, анан бир ушул түз эфирин ырдап албасак болбос. Эми ошол сынактарда калдыңыз, бүгүн сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк беребиз деп. Ал жакта мисалы үчүн 1000ден ашык адам болсо, азыр болсо бир 500-600 миң адам көрүп атат деген ишеничтебиз, Ооба, эң сонун. Ай, силер деген дайнамикка келди, бересиңер. Мен деген ачканды ырдабайм деп тургам. Импровизацияга сиз негизи өзүңүз эле күчтүү экенсиз, андыктан бардык нерсеге сиз даяр экенсиз да. Анан бул ырга даяр, ырдаганга даяр болбосоңуз анда билбейм. Ооба, Чүмөнбаевдин ырын ырдап берейин, бир эле куплетин ырдап берейин. Эң сонун болот. Анан аябай эле ырчуу болуп албай, таз эле болбой, Келиңиз. Ошол кеч эсте калды көзүндөгү, көргөндө үмүтүм эч үзүлбөдү. Унутуп калдым, болду. Таңкы Негизи туура эле мындай учурлар негизи сизде эмес, ырчыларда деле болот экен, баягы комуш чертип алып чырдап унутуп коет экен, эстетип койчу дегенсипчи. Эң сонун. Жок, ырдап берем, мен силер тиги тамашада утпайсыңарбы экен, ошого. Тамашалап койдум дейсизби? Тамашалап. Жок, эми кылып ырдап берем, мен азыр бир куплет ырдап берем. Жана биз башында сүйлөшүп атканда тамашанын бир аз ортосунда кудулданып кетесиздин, аракет кылып, бул жаңы профессиямда дейт. Баракелде, эң сонун. Эскилерден бир куплет. Жанымдан өтсүң жылмайып, жалкарайм мен да кылчайып, иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып. Ебали. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимдайып. Ай, баракелде. Ойлоону менен таң атат, оны көтөрдүң. Баракелде, эң сонун. Негизи супер келин жашоодо кандай болуш керек? Жашоодо жөнөкөй. Бирок күчтүүмүн дейинби? Супер келин негизи бул эмени мындайда коронаны башына кийгенден кийин, ал жеңгенден кийин коронаны мындай айтканда тажыны көтөрүш кыйын экен. Көп жерлерде сен эми супер келинсиң да деп. Даже мен мисалы азыр бир жерге барганда мурда бир аз картошканы биз жууп туруп анан арчышыбыз керек да, негизи ушундай да. Ошону кылганга аракет кылам. Анткени бир жерден да ошо сен эми супер келин эмессиңби деп ушундай сөздөр болуп калат экен да. Анан ошон үчүн
ар бир тажыны кийгенге эмес, тажыны кийгенден кийин көтөрүп жүргөнгө аракет кылышкан керек экен. Анан бир жерлерден бир нерсени жасап атканда ката кетирбесем кейин деп калат экенсиң да, анткени ушундай бир сөздөр тийип калат экен. Жөн эле акчага сатып алган окшойт же колунан келбейт окшойт деген бизде Кыргызда ушундай нерселер бар эмеспи? Ошол сыяктуу бир аз негатив тартылып албайын деп эме кылат. Мен жөнөкөймүн. Мындай кебетемден көрүп баары кардуу экенсиз, сүрдүү экенсиз деген көп бир эмелер айтылат. Бирок жөнөкөймүн. Анан мен жашоодо эң жаман көргөнүм бирөө алдаса ошол адам менен сүйлөшпөй коем. Анан мен эң жаман да бир көргөн өзүмдүн мүнөзүм бар, өзүмө деле жакпайт. Элдер карыз алып анан бербей коет го. Ошону өтө жаман көрөм. Мисалы мен бир нарындык дос кызым бар, Саламат деген. Просто бербейм деп койсо болот да. Ал дагы ушундай да мындай эми чоң сумма акча болгондон кийин эгерде бергиси келген киши 500 сомдон деле чогултса берип коет. Дагы бир алабу калкыжы бар, $5000 карыз, көп жыл болуп кетти. Мындай да баягы эме да жүрөгүң ооруйт да көрсөңчү. Анан ушундай да адамдар деген алат, алган менен кайра алып атканда мактап сактап берем дейт ошол. Ошон үчүн мен бүгүн теледен айтам да, кимиңер кимге карыз болсоңор берип койгула. Бул жаман нерсе да. Жаман нерсе. Биз да айтабыз, берип койгула эжекелер десең. Жок, адам баласы неге Балки мынтип алгандыр, сизден карыз алып, сиз может чалбай алгансыз да, анан мен паспорт чалып турчу ден соолумду сурап деп. Негизи ушундай. Негизи уялбагандан өзүң уялдап калат эмеспи? А так эме жашоо жакшы, Кудайга шүгүр. Мен басып турганыма сүйүнөмүн. Мен миллион акча тапкан эмеге эмес. Анан өзүмдүн азыр курс ачып атам, курстарым бар. Курста мындай супергайнене курсу бар. Гипергелин деп коет го эмеспи? Супергелин бүтөм, гипергелин баштаптыр да. Курсубузду ошондой деп өзгөчөлөп атабыз. Анан себеби айырмалыш керек да, кайсы супергелиндин курсу деп калышы мүмкүн экен. Анан универсал кыз деген, ал кыздар мындай болушат. Турмушка чыкканга дайынданат. Кыз деген бизде азыр мындай болуп биз психологиялык жактан да, моралдык жактан дагы, физический жактан да даяр эмес турмушка чыгып кетип атышат кыздарчы. Анан бул курста ошон үчүн универсал кыз дейбиз. Кадимкидей эле экзамен тапшырышат. Өтпөй калса айтабыз. Сен турмушка даяр эмес экенсиң, дагы дайынданып кел деп. Бир жылдан кел деп. Анткени бизде курста тамак жасагандын шарттарын, салаттарды анан үйдө гипертоник болуп калса, кандайдыр оорулар болуп калса, аларга диетический тамакты оңой бат жасап, ошону үйрөтөбүз. Анан мындайда кыз менен жигит жолукканда бул башка маселе. Эң жеңил жашоодогу эң жеңил маселе да. Бала болсо кызды жогото албайын деп аракет кылат, кыз болсо буну жогото албайын деп кооз кийинип келишет. Анан экөө өзүнчө эле бир башка бир эмеде космосто. Бирок үйлөнгөндөн кийин ал уже муж мындай айткандачы, анан келинчек болот, өзгөрүү башталат да. Анан келин барганда адаптация болгонго аракет кылыш керек да, көбүрөөк баштан өтпөдү. Анан аны деген эмоцияга чыгарып биз кетпей, кыздарчы азыр эмоциональный болуп калышты да. Анан жалкоолук жакшы. Анан интернет мисалы жаман эмес, жакшы, бирок чеги жок иштетебиз да кыргыздарчы. Ошонун ортосунда кайнене менен келиндин келишпештиги болуп, бала кыйналып калып атат да. Күйөөсү, анан эненин баласы кыйналат. Эне кимге тил өтөт? Баласына өтөт да, билет. Анан айтат да, мындай кылбай атат деп. Бала энесин урушмак беле. Элестет, сен азыр жетелеп аткан любой бала энесин эме кылбайт. Үйгө кирип келинчегин аяйт бирок деген, ал жаш, бирок чын эле кылбай атат да ошондочу. Ошон үчүн ортодо баланы биз эки жактан эзебиз да, аялдарчы. Ошол маселени азайтыш максатында мен ошол университет курстарды өткөнсүз да? Курстарды дайындап койгонбуз. Буга демөөрчүлүктү өзүңүз кыласыз, э? Өзүм кылам. Анан кайнене курсу деп калдыңыз, ал кайнене курсунда эмнелер кылышат? Кайнелер даярдайсыңар кайненеге же кайнене даяр кайнелерди көрсөтөсүңөр дегендей. Кайненелер мындай, менден улуу адамдар бар, өзүнчө эме коучтар бар да. Кайненелерди мен мындай болуп калып атат да. 2 муун азырчы. Азыр 3 муун барбыз. Биз деген 20-кылым, 21-кылым, аны Z муун деп коебуз. Z деген сөз бул деген 2000-жылга төрөлгөн балдардан беркилер. Алар мындай бизди укпайт. Алар өзүн билгенин кылат. Алар төрөлгөндө эле бай адамдар да, акылдуу балдар төрөлүп атат, Z муундар. Бул балдар 2000-жылкы берки балдарда салыштырып, силердин балдарыңар, мындай силердин келечегиңер Z муундар. Булар деген ааламдашкан балдар.
төрөлүпкөндө эле балаңар ойногондо эле Телефонду, телефонду жакшы чокуйт. 4 жаштагы бала менен мен баягы күнү 1 саат отурдум. Бүт барын мага керек болсо таргетти деле үйрөтүп койду да, ушундай да. Ошон үчүн булар акылдуу адамдар. Анан булар бири-бирин алдыбаган балдар болот. Буларда деген мындай дүйнөнү чогултпаган балдар, өзүнүн акылына ишенип, анан өзүнүн баягы бири-бирин алдыбаганда билесиңер да, кандай аалам тегиз сон болот. Ушундай балдар төрөлдү. Буларга бир аз биз багыт эле берип койсок, булар келечекте сонун, мисалы айтканда, асман жолдорундагы булар кура турган балдар да. Ага чейинки мисалы мен 2010-дагы адаммын да, аркыда эмес, беркиде эмес, ортодогу адамдар. Анан азыркы кайненелер күчтүү, мисалы, бир аз 10-15 жыл мурункулар, алар деген 20-чы кынымдын адамдары. Алар совет доорунда башка бир логика менен, башка тарбияда алган адамдар да. Аларды ата-энелер момундай кылышың керек деп туруп үйрөткөн адамдарбыз да. Анан алар келин алганда момундай мен келин болгом, ошону кылыш керек деген бир саясаттары бар. Ошол саясаттарды жоготкула, эки ортодогу адамдар мага окшош болот деп кыйын болуп, алар бири-бирине жолугат. Дагы бир маселе бар. 60 жаштан кийин же 65 жаштан кийин биздин карыларыбызды карабай коюп атабыз. Алар өзү теңдүүлөрү азайып баратат да, азыр көрүп атасыңар, өлүмдөн эмеси жашарып калды. Алар бири-бири менен жолугушуп, баары алышпаса, анда өзүнүн эле мыйзамы менен келин менен кагышып калып атат. Буларды чогултабыз, алар келишет. Буларга биз мындай кылып койдук. Өздөрү 500 сомдон акча чыгарып, аз эле акча. Бир айда 4 жолудан кезишет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөңүздөр, мен бул жигиттерге телефондорун калтырып коем. Байланышып калуучу, мына көрүп аткан мисалы апалар бар да. Бишкек шаарында, Чүйдө, Токмокто болсо келип бир айда 4 жолу жолугушат, семинарлары бар. Кадимкидей өзгөрүшөт. Кийингендерин өзгөрүшөт, көз караштары өзгөрүшөт. Келинди анча кыйнабаш керек. Азыркы келиндер чын эле слабый. Бизге окшоп 6-да тура албайт да, назик, жеген тамагы деле көрүнүп турат. Ошолорго кандай мамиле кылып, психологиялык өзүнө көндүрүп, акырындап, анан ортодо жакшы мамиле болуп, небересини жакшы тарбиялашат да. Бири-бирине өчөшүү мындай да, аби да аз-аздан чогулат жашоодо. Ал чоңойгондо жарылып кетет. Анан аял менен эркектин ортосунда мындай таарыныштар аздан чогулуп, анан чоңойгондо балдар бир аз чоңоюп калат же көбөйүп калат. Анан биз балдарды ойлобой ажырашып кетип атпайбызбы? Анан ажырашкан эки адамга эч кандай проблема жаратпайт. Маселенин бар балага. Бала оор тиет да, баланы биз баланын келечегин ойлобой атпайбызбы? А биз эмнени ойлоп атабыз? Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлойбуз да. Эки адам жол тапкан менен бала таппайт. Балага өзүнүн атасынын энесинде эч качан болбойт да. Бул болуш да мүмкүн эмес. Ошон үчүн үйдө урушту мен азыр өзүмдүн жашоомдо азыраак кылганга аракет кылам да. Кээде сүйлөбөй коем. Өзүм көп сүйлөйм негизичи, бирок сүйлөбөгөнгө аракет кылам. Анткени күндө азыр курс ачып алып буга мынтип үйрөтүп, анан кээде түндө 12-1де чалат. Бир жолу нарымдан бир келинди көз салып, көзүн өчөшүп, эми жашта 4 баласы менен келип алыптыр, вокзалдамын дейт. Мен эч ким эмесмин да. Бирок барып үйүмө алып келдим. Бир аз конфликт жаралып барып токтоду. Үйдө тоноп кетсем эмне болот? Балким кандай адам тааныбайсың деген бир эмелер болот эмеспи? Анан 3 күндөн кийин жолдошуна чалып, кайненесин чакырып, анан сүйлөшүп, жол киресин төлөп салып жибердим. Азыр жакшы жашап атышат, Кудайга шүгүр. Ушундай маселелер жаратат да. Муну жетканда сиз психолог болуп калыптырсыз да, баягы бир анан эме айтып калдыңыз, такыр сүйлөбөй койгонду атпайсызбы? Конфликт жаралып кетпеш үчүн депчи. Кайра келип тийишпей, эмне сүйлөбөй атасың депчи. Менин жолдошум андай эмес. Менин жолдошум такыр сүйлөбөй койсоң, бир аз 2-3 мындай айтат, анан өзү да сүйлөбөй калат. Бир 2 күн дарынып туруп анан өзүнө келип калат. Ал өзүнүн бала кезден эме мүнөзү да. Аябай мүнөзү. Ошон үчүн мен мисалы жолдошум жаңы турмушка чыкканда мен тамактар жасайм да, кыйналып жем. Жалгыз тааныган, сен билген, сен күнү турган адам ошондо эмеспи башында. Унчукпай эле тамак жеп алып кетип калат. Анан акырындан кой деп барып, сен тамак жөөүнө рахмат деп койчу. Үйдө калгандары эми түшүнөт экен, келин кылыш керек деп. Сен рахмат сонун болуп тур дечи. Сеники мага мындай өзгөчө болот депчи. Аны дешим керекпи деп ошентип мындай эме экен да. Кээде биз мындай кылбайбыз да. Билбейт. Жолдошуң мисалы жолуп жүргөндө эмнени баягы сөздөрдө дегенде аны жолдош болгондо мына көбүрөөк билип баштайсың да. Билбесе үйрөткөнгө аракет кылыш керек да. Барып сен туура эмес кылтасың. Алтыным, мен сага аракет кылдым, мынтип койчу деп. 1-3 жолу айтсаң, анан ал көнөт, анан сага айтып калат комплименттerdичи. Анан анткени мен азыр балдарым
мен уулдарым бар, эгиз үчем төрөгөмүн да, эркек балдарым бар. Анан эгиз балдарым айтам да, бирөөнүн кызынын жүрөгүн оорутпагыла. Кыздын жүрөгү аябай батуу дейт. Эгерде ал кызды чын эле мындай келечегиңерди көрбөсөңөр, доспус деп айткылачы сүйлөшсөңөр депчи. Чын. Анткени мамасы, апасы ушундай экен да, анан баласын кара деген да сөздөр болуп калат. Ошон үчүн негизи кыздын жүрөгүн оорутпаш керек да. Аял кишинин жүрөгүн ооруткан болбойт да. Алар экинчи баланы башка көз караш менен карап калышат да. Бизде азыр кыздар кор болуп кетип атпайбы? Кыргыздын кыздарын, кыргыздын жигиттери кордойсуңар деп урушуп коймун кээдечи. Жакшылары деле бар. Оңолуп баратабыз, Кудайга шүгүр. Бирок негизи аялдарыбыз көрүп да, жашоодо мындай эркек сыяктуу көчөнүн ишин да кылат. Бирок кыргыздын кыздарын мен сыймыктанам. Чыда десе чыдайт. Сырттан акча таап да келишет, үйгө келип тамагын да жасашат. Урушканга жетишебиз, жолдошубуз мейисин жегенге жетишебиз дегендейчи. Баарын кылып, балдарды караганга деле жетишебиз. Жайна күлчү, иштейт, барат, балдарын карайт, телефонго жооп берет, бардык передачаларды жасайт. Мен мындай кээде сыймыктанам да. Баягы эгиз балдар кипкичке, аларды карайт. Ушундай бир сонун аялдарыбыз бар, сыймыктана турганчы кыздарыбыз бар да. Азыр бул курс, чынын айтайын, өтө бир жардам берет. Моралдык жактан дагы биздин психологдор бар, ошолор жактан да. Сизге мындай жанагы ажырашкандарды жараштырган бир центр ачып алышыңыз. Курс барбы дейсизби? Ошондой центр ачып алышыңыз керек экен. Өзгөчө бир фонд ачып, анан бир аз кыйналып атканда мейли келип тур, жашап тур деп, ошол жака барып, атайын барып, акырын отуруп, сен жакшысың, эми кой сен үйгө бар деп. Жиберишиңиз керек экен. Жакшы айттың. Негизи Баткенде баягы былтыр бир эме болуп калды, көрдүңөр, ошо Тажикстан менен. Ошол учурда мен 3 семьяны карадым. Үйлөрүм бар эле, аларга жөн эле киргизип турдум. Анткени туугандары келип жашайын десе, квартирага акча төлөп батиргечи. Анан мен өзүм кайрылганмын, Фейсбуктан дагы барып жашап турушту. Мен аларга айттым, убактылуу жашай бергиле. Мен алым жетишинчи продуктыңарды берейин. Көп болсо баягы бир жума турушат, бир ай турушат. Туруп турушту, 3 үй бүлө туруп, анан кайра кетишти. Анан сен айткандай, эми азыр ушуну жазашым керек экен. Бул жака да СМС билдирүү келип тур, ушул сиздин курсуңузда кайнына окшойт. Кутмантаң пирамида канал алып баруучулары, иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Актала айылынын тургуну келиним Айжанды бүгүнкү туулган күнү менен коттуктап бир арнап коюңуздарчы. Келиниме бардык жакшылыктарды каалайм деп апасы Калиман деп узаткан экен. Чок беле сиздин курсуңузда десең. Сиздин курсуңуздан өткөн айдан окшойт. Ошол курсту айтып каласызбы? Кайнене курсунда, мисалы үчүн, улуу муунда 20-кылымдагы 21 анан Z муундагыларды колбадыңызбы? Анан ошол улуу муундагы апалардын да айткан сөздөр болгон эмес белем, сен жапжаш болуп эмне акыл үйрөтүп атасың деген сыяктууларчы болот да арасындачы. Сен кайын болуп көргөн эмессиң деген сыяктуу суроолор болду эле, болгон эмес беле? Мен ал жерде мындай сабакта, бизде сабакта бир эле жолу сабак берем. Мен айтам да, мен келиндер момундай болуп катты, түшүнбөй калыптыр деп. Калган сабактарды ошол жерде психологдор бар өзүнчө. Алар баары чоң, 65-теги, 70-теги профессорлор бар. Эжелерчи, алар үйдө бош экен да, мен айтпайм, келип албайсыңарбы, акча албайсыңарбы? Акча кылып, булар менен жолугушуп алар делечи. Негизи пенсияга чыгып калган көп эле апаларыбыз үйдө отуруп, туура эмес кылабыз да, балдарды карматып коет. Ал багыш баланы багып чоңойткондон кийин неберени. Мен ошол нерсени өтө туура эмес көрөм. Неберелер бербеш керек, Бербеш керек. Садикке бериш керек. Бала-бакчага берип өзүң караш керек. Бербеш. Мен негизи ушинтип ойлойм да. Аларчы айта берет, ооба мен карай берем деп. Бирок кыйналып атпайбы? Ооба, туура. Баягы жаратылыш адамды мындай возрастыбыз көтөрүлгөн сайын карылыкта алсыз болуп калышат, бир аз назик болуп калышат, өзүнүн эмеси бар да. Биз ошону түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да, жаштарчы. Мен мисалы эгиз балдарым төрөлүп калды, үчем төрөгөндө. Мен негизи үчем болчу. Анан азыр бирөөсү чарчап калып, экөө бар. Мындай болуп калды да, балдарым келип, мамам келиптир. Эми баягы айла жок келди. Мамам айтып атпайм, мама эмнеге келдиң депчи. Өтө кыйналып атам, бирок керек болчу, жалгызмын да. Бирок айттым, эмнеге келдиң дедим, бар кет депчи. Эмнеге дейт? Мен деген энемин да. Эне болгондон кийин мен бул балдарды багып, эне кандай болот, сен мени кантип карадың? Кандай кыйналдым мен? Ушуну билишим керек депчи. Аны тиги бул десе, мамам бат эле кетип калды. Такси чакырыпчы анан. Кийин айтат, мен ошондо аябай сүйүнгөдүм, батыраак кетип калайын деп, айны электе дейт. Ошондо ана апам келди. Кайненем сүйүнүп, ушунчалык сүйүнүп, айылда эле келди. Ал бир аз карашты, ал да качты. Анткени эме апамды биринчи кетсем, сүйүнүп кетпей аткан, кийин карыганда аябай кыйналып кетти.
Анан мен кетип турайынчы деп балдар уже жүргүлөгөндө кыйнап салды да. Анан айылда ошондо канча жүрүп калды? 1 жыл жүрүп калды. 1 жыл 2 жылдай жүрүп калды окшойт. Андан кийин кайра биз менен жүрүп калды. Келипчи. Эң сонун. Ошондо курста канча келин, канча кайнене сизден сабак алып кетип турушат? Бир группада 10 киши бар. 10 киши бар, э? Көп болбойт. Биз көп алып алган мененчи ар биринин мүнөзү ар башкадаган биз өзүбүздүкүн айтып беребиз да, кыйын болупчу. А бирок сенин да мненияң бар да. Сен башка адамсың да, сени башка эне төрөгөн, сен башка үй бүлөдө башкача тарбиялагансың да. Ошолорго бир аз көңүл бөлүп, кээ бир адамдар эмоциональный, кээ бирөө вообще такыр сүйлөбөйт. Мага кээде жолдоштор келет да, келип мынтет да, мен аялым сүйлөбөйт дейт. Ошону сүйлөткөнгө үйрөтүп койгулачы депчи. Ошондой бир кандай маани сүйлөйт? Такыр эле бири менен сүйлөшпөйбү же тос айта албайбы же кандай? Жок, такыр эле үйдөн дейт, аз сүйлөйт. Мен эле сүйлөй берем дейт. Анан мен кээде тамашайм да, жезден деле сүйлөбөйт, мен сүйлөтпөймүн депчи. Эми ошентип бир негизи аз сүйлөгөн айым жакшы го дейм. Негизи элечи. Бирок кээ бир эркектерге өтө жага бербейт экен. Аз сүйлөгөн баарын эле жакпайт. Эми жагат да, бай адашып кеттиме, кечирип койгула. Аз сүйлөгөн адамдарды көбүнчө биздин кыргыз эркектери жакшы көрөт. Сүйлөбөсө мен сурабаса депчи. А бирок силер маракеге алып барганда, аз сүйлөгөн айыл өкмуш деле кийиналбайт деп эле. Чоң-чоң маракелерде окмуш өзүн көргөзүп бере албайт. Силерди мисалы ошентип мен сабакта айтам да, көбүнчө силер мисалы эркекти да аял мындайчы көрүнбөгөн менен биз коргойбуз да. Коргонго аракет кылабыз. Бир жолу менин жолдошум эме болуп калды. Азыр силерге бир кызык нерсени айтам да. Комендант болуп калды, анда бир общежитияда туруп калдык да. Мен негизи өтө жөнөкөй жигитке турмушка чыкканмын. Үйүбүздө жок. Баласы көтөрүп алып канча батирде жашадык да. Анан ойлонуп айттым, 5 жылдан бери жүрөм. Үйдө да отуруп көрдүм да, болбойт дедим. Эгерде бул мындай жөнөкөй адам жумуштан барып келип ханият кылат, а бирок мен балдарыма кийин эмнени айтам? Ушинтип эле батирден жүрдүмбү депчи. Ошентип сурулуп анан азыр тамдарды алдык. Мен балдарым баарына бирден там алып койгом, чын керек. Анан бирок анан күлкүнүчтүү жер да. Анан келатсам толтура аялдар, эми багы обществода көп да, бир 200 көп кишилер. Урушуп атат, бирөө тим эле жаман сөздөрдү айтат тиги деп. Анан кирип кеттим мен жумуштан келип. Анан апам айтты, мен балам жаман кылып атышат депчи. Анан терезени карайм, эми карасам болчуда эмес түштүм. Сүйлөгүлө ары тургула депчи. Бирөөң сүйлөгүлөчү азыр десем, эмне болду сага дейт. Сиз кимсиз вообще, силер кимсиңер? Мынтип сүйлөгөнгө. Эркектин деген башы улук болот. Аял деген жерге түкүрүп же бетине түкүргөнгө болбойт. Кыргызда када салтыбыз бар. Даже эркектин кийимин тебелегенге болбойт. Баш кийимини жерге түшүп калса көтөрүп коюш керек. Улуң болобу, жолдошуңдукун тем более төргө илип коюшубуз керек. Бизде Кыргызда ушундай када салт бар да, туурабы? Ал жакшыбы, жаманбы? Ал сенин пока жолдошуң. Ошол үйдөчү. Ошон үчүн ошондой улук болот. Эч качан биринчи сүйлөш керек, ал сени сөккөн жок, жаман сөз айткан жок. Жөн эле сөз менен түшүндүрүш керек. Анан эмнесин дейт, мен мунун адвокаты болом. Эгерде туура эмес бирдеме кылса, бирөөңөрдүн акыңарды жеп койсо, бирдеме кылса мага айткыла десем, жеген жок, просто эле. Мен айттым, экөөңөр ушактап мындай кылбагыла. Жүр басып кир, эмне турасың? Анан киргизип ошондо айткам да, сен деген өзүңдү өзүң баала. Сен сага бирөө түкүрө турган эмес, мен андай жигитке көбө тийген эмесмин. Сен мен үчүн өтө бийиктеги адамсың. Деп анан десем сүйүнүп алып анан удуңдап рас болбоду булар менен эмне деп турсам экен деп жантан берип турамын, же уруша албайм, же жаман сөз айта албайм депчи. Мен жолдошум вообще сөкпөйт, жаман сөз такыр сүйлөбөгөн адам болчу. Ошондой адам да негизи. Ошончо эле калсын дейлик, э? Салам алейкум, кандайсыңар? Котмантаң ушул келген келиндин номерин берип койгулачы. Аты ким деп мына келген экен? Романова Бегим эжекебиз келген, э? Бересизби номерди же анан эфирден кийин, э? Эми WhatsApp номерин берип коеюн, э? 0502 76 00 02 0502 76 0002. Анан жумуш боюнча эле чалгыла, анан сиз мага жактыңыз деген смстерди кабыл албайт. Дароо эле айтып коелугу. Жумуш боюнча. Жумуш боюнча абдан ушунчалык зарыл болсо чалып жазып алганга аракет кылыңыз, анан мындай үйдө жатып алып эле керекетте ден соолук сурамай жок, э? Жок, ага менин деле убактым жок. Ооба да. Леди Кейджи газетасын бересиңер да. Анан ошо интервью алып калышты.
алып анан эже деген мындай деп мага мындай дептир бул эми кимдай кеңеш керек болсо тамак жасай албаган келиндерге деп номерин жазып салыптыр да. Анан ал жерден анан бир 8 жигит кат жазыптыр да. Бирөөсү деген ошо нарындан жумгалдан болом дейт. Көңүл жолдошуңуз менен ажырассаңыз үйлөнсөк болобу деп. Анан 8-март болуп калды кийин. Анан 2 күн келип калыптыр. Анан тиги бирөөсү деген чалганда анан саламатсызбы деп бир аял чалган магачы. Адресиңиз кандай депчи. Анын адреси мындай дегем. Анан үйгө келе кимден келди билбейм. Келди, мен кирип койдум. Бирөө аябай жакты бирөөсүчү өтө эле. Анан экинчиси бирок бир кийин анан чалып гүлүм алдыңызбы дейт. Же алып чыгып ыргытып жибербейбы? Жибере албайм. Алып албадымбы менчи? Жейме кыла албайм. Телефонун түшүндүрүп айттым, ай жигит кызыксың деп. Анан бетимдин кызарганын азыр делечи эстеп кетти. Бир башкача болдум да, өтө жаман эмеде болуп экен. Сен аябай туура айттың. Чынында жумуш боюнча чалып эме кылган жакшы. Көздү ачып жумганча 1 сааттык убактыбыз батыл өтүп кетти. Эфир жактыбы? Жакты. Бизге да абдан жакты, сонун болду. Жакшы эле сүйлөп алдыңызбы? Башка күн дагы бир келип. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, көз ачып жумганча 1 сааттык убактыбыз 1 минуттай өтүп кетти. 2019-2020 жылдын супергелин сынагынын жеңүүчүсү Бегимай Романова жекебиз бүгүн бизде конокто болду. А биз эми сапарыбызды 2-нчи саатка башпагалы. 2-нчи саатыбыздын алкагында дагы мыкты эфир кылганга, тартууганга аракет кылабыз. Андыктан бүгүнкү 1-нчи саатыбыздын алкагында дагы жаңы келиндерге, жаңы кайненелерге болобу бир аз болсо дагы бир аз отуруп алып, чай ичип атып, ой жүгүртсөңүз дагы бир жакшы багытты алат окшойбуз да, бардыгыбыз ансыгында 2-нчи саатка башпагалык.